Саламатсыңарбы балдар. 5-класста математика сабагын окуп үйрөнүүгө арналган видео сабагыбызды баштайбыз. Сабакты баштаардан мурда алгач жагымдуу маанай түзүп алсак. Келгиле балдар, күндөй болуп жылмаябыз. Азаматсыңар. Бүгүнкү сабактын темасы санды анын бөлүгү аркылуу табуу. Сабактын максаттары санды анын бөлүгү аркылуу табууну үйрөнүшөт, аныктаманы колдонуп мисалдарды чыгарат, тапшырманы эркин аткарат, ой жүгүртүп берилген көнүгүүнү талдап иштөөгө үйрөнөт, тырышчаактыкка, жоопкерчиликке, тактыкка тарбияланат. Эгерде А саны Б санынын П процентин түзсө, анда Б барабар кашаанын ичинде А бөлүнгөн П көбөйтүлгөн 100. Сөз менен айтсак, эгерде А саны Б санынын П процентин түзсө, А санынын П санына бөлүп, Б санынын 1%-ин табабыз. Андан кийин натыйжаны 100гө көбөйтүп, Б санын алабыз. Кетебизде маселени карайлы. Шахмат ийриминде 9 кыз болгон. Эгерде алардын 45%-и түзсө, анда бул ийримде канча окуучу машыгат? Чыгарылышы. Б барабар кашаанын ичинде А бөлүнгөн П көбөйтүлгөн 100 формуласын колдонуу менен чыгарабыз. Ийрим мүчөлөрүнүн санын n тамга менен белгилейли. Анда кашаанын ичинде n бөлүнгөн 100 көбөйтүлгөн 45 барабар 9 теңдемеси орун алат. Мындан n барабар кашаанын ичинде 9 бөлүнгөн 45 көбөйтүлгөн 100 барабар 20. Ошентип шахмат ийриминде 20 киши машыгаарын аныктадык. Жообу 20 окуучу машыгат. Маселе А 15%-и 75-ке барабар, Б 400%-и 21-ге барабар болгон санды тапкыла. Чыгарылышы. Б барабар кашаанын ичинде А бөлүнгөн П көбөйтүлгөн 100 формуласын колдонуу менен чыгарабыз. Эгерде сандын 15%-и 75-ке барабар болсо, анда анын 1%-и 75 бөлүү 15 барабар 5 болот. Демек, изделген сан 5 көбөйтүлгөн 100 барабар 500гө барабар. Б. Эгерде сандын 400%-и 21-ге барабар болсо, анда анын 1%-и 21 бөлүнгөн 400 барабар 0,10 болот. Демек, изделген сан 0,10 көбөйтүлгөн 100 барабар 5,25-ке барабар. Маселе. Дүйнөдөгү эң көп мунай өндүргөн Сауд Арабиясы bir жылда 516 миллион тонна мунай өндүрөт. Эгерде дүйнөлүк мунай өндүрүү Сауд Арабиясынан 400 миллион тоннага көп болсо, анда анын үлүшү 12%-ти түзмөк. Bir жылда дүйнөдө канча мунай өндүрүлөт? Чыгарылышы. Б барабар кашаанын ичинде А бөлүнгөн П көбөйтүлгөн 100 формуласын колдонуп чыгарабыз. Эгерде сандын 12%-и 516-га барабар болсо, анда 1%-и 516 бөлүнгөн 12 барабар 43гө барабар болот. Демек, эгерде дүйнөлүк өндүрүп чыгаруу 400 миллион тоннага көп болсо, анда ал 43 көбөйтүлгөн 100 барабар 4300гө барабар болмок. Мындан мунайды өндүрүп чыгаруу 4300 кемитилген 400 барабар 3900 миллион тоннаны түзөөрүн алабыз. Жообу 3900 миллион тонна. Балдар, бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктасак. Бүгүн биз сабакта санды анын бөлүгүн табууну, Б барабар кашаанын ичинде А бөлүнгөн П көбөйтүлгөн 100 формуласын колдонуп маселе чыгарууну үйрөндүк. Балдар, алган билимибизди колдонуп үй тапшырманы иштейбиз. Үй иши 508, 511, 512 номерлерин аткарасыңар. Балдар, көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Кийинки сабактан көрүшкөнчө.